10-10'dan alıp alınadağı 80'den raskede aytılıyor. Erkekçe ele. Men onu aytkam. Men mesela bir nemem yok da. Kuda kalasa men özüme keş özüm biznesine толтыра. Мурунтан эле билесиң аны мен неме кылган жокмун иншалла. Мындай эркекче эле тергөө айтып атпайбы? Процент чыккан деп. Аны эсептеп чыгарышып алып туралар да анча. Мен эсептеп коем анычы. Мен математикаданчы областный биринчи алып жүргөм. Бул анан баскычакты мен эсептеп коем. Мен мынча дегенчи, апыр курсовой разницасынчы, бухгалтерин деле калган жок. Алдын 100 миң таштасачы, тыйын деле калган жок. Мен ошончо ушка такалдым да. Кийинчи айттым го. Кийинчи деп айтып койдум карап. Бирок полностью таяр эмес. Азыр 40 таяр экен. Кечинде бир дос дагы 30 деп турат. Эртең анан кечке чейин ортодогу чогуштурган достор бар. Ошон үчүн эми азизлерде документациялардын тиги балдар качан бүтүрүп берет? Обязательно bir справка, да? Обязательно. Gün kalkıp кеткенден кейін, ертең ушунча берип аткандан кийин bir справка, учет кагаз, что мы проверили, там деньги все на месте, никакого ущерба не было. Мисалы, эки сөздө эми көп жок да. Азыр бул суу болуп кетти, мындай кылайлы. Конкретно акыркы сөз менен келгенде, биз тараптан да сөз тиякка чыкпасын, железобетон силердеги чыкпасын, жакшы справкасы менен. Силер менен ошо ортого учет асаңар силерге чоң рахмат. Куда калса ошолорду неме кылып, анан мүмкүн болушунча баягы ускорить этип, документтерди эртең алып келгенге жакшы болот да. То что иншалла баягы расчет боюнча, мен айттым, азыр толугу эмес, эртеге толугу болот. Азыр досуңуздун менен 70 жыл калабы? Азырча. Бияктан азыр барган жерден 30, анан бирөө алып келет ушул жерге. 70 тазы берем. 30 даган 2 жыл ушул жерде бар. Все. Баке, бұл жақта было зарегистрировано досудебное производство по статье 328. По результатам следственного действия протокол будет предоставлен. Так, в пакете синего цвета. Если по пачкам получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7 пачек. Мындай маселе болуп атат да. Туура айтасыз. Ар түрдүү немелер берилди, кандидатуралар берилди. Мен көбүн билбейм, ким берди экен, кимдердики ал жака кирди экенин аны билбейт экенмин. Бирок бул жерде биринчи кезекте баягы неме болуп атат да, мындай өзүнүзгө салафиттер. Мындай бир неме чыгып баш көтөрүп ушундай болуп атат да эми. Салттуу дин дегендей ушул биздин өзүбүздүн ата бабадан калган ушул салафий көз карашта эмес, же гүленжилердин көз карашында эмес. Негизги удар бул көбүнчө гүленжилерге болуп атат да. Качан айтканда. Себеби мына эртең инаугурацияга Эрдоган келиш керек эле. Келиш керек эле, бирок аны чакырса уже Казакстандыктын чакырыш керек, Өзбекстандыкын чакырыш керек, бул уже каражат ошол үчүн ушуну эме байлап кое берди депчи. Эртең Кыргызстандын саясаты ошолордун мындай немесине шайкеш келген саясат жүрүш керек да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Мухтиятта жапжарлашкан гүленжилер бар. Мухтияттын өзү көйгөйлөргө мурунку Атамбаев көп неме кылбай койду. Себеби гүленжилер аралашып кеткен үчүн. Ошол үчүн кичине Мухтият ошол гүленжилерден арылтайлы деген максатта. Өзүбүздүн баягы салттуу динге молдо келип иштесин деген мааниде ушундай болду. Анан бул сиздер айткандай бул маселе уже 6-октябрда эле муфтийди алмаштырыш керек деген уже неме жүрүп атат да, мындай киши кетиш керек экен мындай болду. Анан максат ажы эми калып калайын деп ал киши да аракет кылды, айланды, агитацияга катышты. Бирок мындай неме эсеси ушуну билип койгондо мен бияктан айтылып атат да. Мындай акчанын 3 миллион доллары жок деген сөз болуп атат да. Ошол үчүн ошону дейт, ал мындай ажиотаж чыгып кетпесин, резонанс болуп кетпесин. Ошол үчүн Садыр Нуркожоевич акырын өзүгө айткыла дагы убакыт бергиле. Болот бул. Ар кимде болот эми. Любой эле жетекчиде 75-тик чыгат.
Аны мусулмандар өзүңөр сүйлөшүп алып туруп 10 күн бересиңерби, 15 күн бересиңерби, анан кийин эме болсун, мындайча айтканда. Убакыт бергиле дагы ордуна коюп койсун. Дагы кече эле мындай болду эле, кече муфтинин аркасынан мындай болду эле, дагы эле бул муфтий, дагы эле ошол акча экен деп туруп ажиотаж болбосун. Аман эсен акыры инаугурацияны өткөрүп алып, тынч болсун деген мааниде поручение берилиптир да. Анан кандидатура боюнча берилген, алар өздөрү ошону талдап туруп Султан Ажинин эмесине ыңгайлуу көрдүлөр да. Анын тажрыйбасын эске алды, анын салттуу диндеги окуусуну, анын ошол сыртка чыгып окуган эмес, бул Арабия мамлекеттеринде окуган эмес. Ошол үчүн ошону эске алды, алып, ушул кишини өздөрү мындай эме айтканда өзүнүн батасын берип чыгарыптыр да. Ал бүгүн мисалга бүгүн администрацияга кирип чыкты. Администрацияда ошол президент баягы немелер менен коом жана диний салттуу мекемелер менен байланышуудан бир отделга ошого кирип чыкты, госкомиссияга кирип чыкты. Менен мурда эле немеси баягы немелери берилген, немесин берип чыкты дегендей. Мындайча айтканда эң негизгиси Садыр Нуркожоевичтин немесин алып чыкканда бир. Бергенге 3 күн болуп калды. Эми ошондой болгондон кийин аны Максат Ажы угуп алып, Максат Ажынын эми бул кишини деле түшүнсө болот. Мындай неме болгондо эмне үчүн мага айтпайт, мага бир ай мурун кабар бериш керек эле, мындай эле, андай эле деп, ал өзүнүн сөзү эмес. Ажонун кели эртең неме уже отурду да официалдуу түрдө. Ошо Ажонун сөзүнө каршы кетип атышат да бул туура эмес. Ажо бир эмес, 2 жолу айтты да. Анын немесине каршы келип мындай жазды. Эртең эми билбейм, бизге эми ошондой айтышат, эртең Акен Ток неме болгондон кийин, инаугурация болгондон кийин Акен Токтон алейбиз да, бул жумуштан алабыз деп. Себеби мага да наразылык кетти. Акен Токтон айтты, бүгүн эртең менен чакырып туруп, ушул нерсени аткарып койсо, бул саясат кылып, булар менен чай ичип, кеңешип, анан чыгып кеткенден кийин аркасынан Бактын Нурматовди бар арызын алып кел деп, жөнөттүм деп буларга айтып, алар көрүп турат да. Өзүнүн адамдары бар, өзүнүн адамдары айтып турат. Ушунда ойногон үчүн бүгүн эми антип жазып чыкканына азыр эми булар эми ошону алганга аракет этесин. Алган деле жакшы, Акен Токтон акыйдасын билесиздер. Ошого мындай маселе. Анан неме бол ушул маселе болуп атат. Анан мен башка кандидаттар жөнүндө ким кандай тапшырган мен билбейт экенмин азыр. Анан албетте иштин алкагында баланс баягы неме сакталат. Генеральный баланс сакталат, өзүңүз билесиз. Биз иштегенде мен бирөөдү капа кылган эмесмин. Ал эске алынат. Иш ошо бойдон жүрөт. То есть мен ал жерде иштебейм өзү. Ал киши өзү иштейт. Бүгүнбү же эртеңби бул киши барып кетет. Бүгүнбү эртеңби иншалла бул киши Аллах насип кылган болсо бул киши кайра ошо ордуна келет азыр. Уламалар кеңеши бар шаардын ичинде. Ошто болуш керек эле. 4тө болуп топтолуп деле недоверие деп туруп акыйдасыга баягы сүйлөп койгон акыйдасыга недоверие көрсөтөбүз. Жана ушул отчетун немен банкта канча сумма турат ажылар дегенди беребиз деген бериңиз, ошону биз маалыматты билейик деген бербей атат да. Ошонун негизинде недоверие көрсөтөбүз саат 4тө дегенде бияктан уруксат бербей калгыла, ажиотаж кылбагыла, өзү жакшынакай берсин. Арызын өзүн жакшынакай той кылуу заты койгула деген поручение болгон. Мен мисалга мен кап түрүндө алган эмесмин, Озеке айткан болуп бергенбиз. Ошондой эле болуп атат. Анан бул тырмышы эле, анан эртең уламалык кеңеште чуу чыгат, ал чыгат, бул чыгат дегенде эми ал элдин сөзү, конечно, болуп калышы да мүмкүн. Анан чуу чыгарабыз деген бир аксылык бир бала жүрөт, куштар деген ошол уюштурам деп ушундай сөз болуп атат экен да. Анан Бакиевдин ушунда да ошондой сөздөр болгон да. А бунусу эми мен ойлойм, мындай куп эле нерсе дейм, ойлойм да. Анан дагы эмне ушул өзүң эртең Кудай буйрса келип туруп тополоң чыгарабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз десе, ал орган өзү жооп беребиз деп өзү мындай немесин алды. Биз деле эки башыбыз жок да, эки башыбыз жок эле эместерге бул колдоду, бул айтты деп эле мындай чыга бербейбиз да акыркындап. Колдоду, батасын берди, болуптур, иштесин. Болгону ошол кыргыз мамлекетинчи түрктөр менен мындай бир болуш үчүн азыр мына финансовый учурда биринчи түрктү биз жардам беребиз деп ошо өткөнгү маселелерди чечип койгула. Маселелер ошо күлөнчүлөрдү мүмкүн болсо окуу жайларын жапкыла,
Анан биз силер менен иштешебиз деген шарт койгон да. Силер мага шарт койгондой эле шарт коюлган. Ошого биринчи атака бул киши менин досум болот. Султан Ажи менин досум болот. Анан ошо киши ушул жака келишиге деле мен көп аракет кылдым да, менин досум. Чынын айтканда бул жактан Садыр Нуркожоевичтен өзү мага сунуш болду эле да. Башында айтканда сунуш болду. Баткенге барып калды. Баткенде бир күн түнөдү. Ошол күндө сүйлөшүп отуруп, бар нерсени сүйлөшүп отуруп, анан Садыр Нуркожоевич бизде мынау Баткенде 50-жылдары бизде мындай сабаты ачылган адамдар аз болгон. Жок эсе болгон. Ошондо мына Чүй, Нарын, Көлдөн бүт мугалимдер келип бизди окуткан. Кээ бирлери ушул жерде турмушка чыккан, кээ бирлери ушул жерден алган. Биздин сабатыбызды ошол кишилер ачкан. Бүгүнгүгө чейин кээ бирлери биздин жүрөгүбүздө жаттайт. Мен неме болсом, Любойдан сураңыз. Любойдан сурасаңыз ошол жактан келген. Анан Кудайым ушулардын акысын төлөгөлө деп биз эгемендик алгандан кийин бүт молдолор бүт Кыргызстан Любой жерине кетти. Бүгүн кайсы жерге барып сурасаңыз, кайсы молдодан сурасаңыз, устазың каяктан десе Баткенден деп айтат. Ошол үчүн Садыр Нуркожоевич, мына Куран, Мускап ушул сизге белек болсун. Ушул нерсени билиңиз деп эле айтып койгом. Анан Садыр Нуркожоевич карап туруп, мен көп нерсени тобомо ошол жактан келдим дейт да, түрмөдө отурду да. Ал жерде көп нерсени түшүндүм дейт да. Мен да уктум, сиз да ошол жакта отурган экенсиз. Мен эми билесиз, эмеде Чимкентте отурдум да, 2 айдан ашыгыраак. Ал жерде көрдүм. Адамдар ал жерде көз менен сүйлөшүп калабы экен десем, күлүп атпайбы? Ооба, көз менен сүйлөшүп калат экен. Анан айтып атат, Имам Шафий дейт, бир күн жумага жөнөттүр дейт. Түрмөдө отурат дейт. Имам Шафий да түрмөдө отурганда. Келип тыкылдатат экен дейт. Сакчылар, не болду десе, ач мен жумага барам дейт экен. Сен жиндүү болгонсуң, сен түрмөдө отурасың. Десе, шарт отуруп турган, Аллахым, мен мына жуунуп тарандым, жакшы кийим кийип, атырым септим, сен жумаңа барып, мечитиңе барып, үйүңө барып намаз окуйм десем, ачпай коюшту. Мен өзүм милдетимди аткардым. Менин ифрат намазымды кабыл алып койгон деп Аллах дуа кылган экен. Биз да ошентип жуманы окуп жүрдүк деп мага айтып атпайбы? Анан мен айттым, Алла разы болсун дедим. Анан ушундай деп уктум сени айтышты деди. Барып иштейсизби дедим. Таксир дедим, мен башка нерсени не кылгам, эгерде немеңиз болсо ошого көрсөтүп бериңиз десем, макул деди. Анан ошол жерде сунуштагам. Ушан таксирда. Бул киши да ушундай жетим өскөн, кыйчылык менен өскөн, хужраны көргөн, кыйчылыкты көргөн, катуудан жеп жүргөн. Анан биздин ошо салттуу диндин баласы. Бул да ушул жактан ошо баягы айткандай устаздардын шагирттери, урпактары. Макул десеңиз ушул кишини колдой бериңиз дегенмин. Ал жерде мага макул деп айткан эмес. Көрөбүз деген. Кийин бул жерге келип, кеңешип, мындан сурап, резюмесин киргизиш кыйын болду, бирок кийин акырында киргиздик. Карап туруп макуланда болуптур деп 3 күн болду бергенине. Себеби бул шайлоодон алдыңкы болгон нерсе.